Ак Булак орто мектебинде 100дөн ашуун окуучу билим алат. Бир кабаттан турган бул чакан билим уясы өткөн жылдын декабрь айында дүйнөлүк желеге кошулган. Учурда акылдуу мектеп долбоору аркылуу окуучулардын сабакка катышуусу, билим деңгээли ата-энесинин уюлдук телефонундагы тиркемеден маалымат жеткирилип турат. Ата-энелерге, мугалимдерге бардыгыбызга EduPage деген программаны киргизип, ата-энелерге ошол үйдө олтуруп эле баасын көрүп атат. Үйдө олтуруп эле кечиккен билип атат, кыжы болгондо эмне үчүн барбады, мен үйдө жөнөткөн болчумун деп келип билип, ошол баласынын мектепке келип келбегендигин үйдө олтуруп билип атышат. Ошондой жакшы жактары көп болуп жатат. Бүгүнкү күндө Лейлек районундагы 43 айылга жана андагы 56 мектепке интернет жеткирилген. Мында негизинен сапаты жана кубаттуулугу негизги орунга коюлган. Ага байланыштуу заман талабындагы чубалгылар тартылган. Адистердин белгилешинче, мектептер жогорку кубаттуулуктагы интернет байланышы менен камсыздалып жатат. 2010 жылга өлкөнү өнүктүрүү жана сааметтештирүү жылыга байланыштуу биз ошол ошол алыскы аймактагы мектептер менен баштадык. Азыркы кезде 56 мектебибиз бүткөн. Ошол 56 мектепти тартып, ошонун почта, ГСФ ошолорду да кошконбуз. Биз азыр 26 поштабыз кошулган, 36 ГСФ. Кубаттуу интернеттин жеткирилүүсү менен Лейлек районунда кабелдик телекөрсөтүү да жолго коюлду. Бул чек аралаш аймактагы маалымат коопсуздугун сактоого жана жергиликтүүлөрдүн ар тараптуу маалымат менен камсыз болушуна шарт түзүлдү. Ачык айкындуулук болот. Маалымат так жетет. Ошону менен тез жеткирилиши, албетте, бул сан ариптештирүүдүн эле эмес, ушул чек ара коопсуздугунда маалыматтык согушта биздин ушул куралыбыз болот деген ишеничтемин. 144 мектеп интернет менен камсыз кылуу биринчи орунда коюлган башында. Алардын ичинен бир үчөөсүндө технический жактан мүмкүнчүлүк жок. Бул эми Зардалы айылы плюс эмеде Кадамжайда дагы бир айыл. Калган мектептерге биз 2019 жылы толук интернет менен камсыз кылдык. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү сан ариптештирүү жылында айылдардагы мектептер гана интернет менен камсыз болбостон, этап менен бардык социалдык объектилер да кошулууда. Азыркы учурда облус боюнча 181 айылга интернет жеткирилип, 123 медициналык мекеме камсыздалган. Жибек Абдуллабаева, Бекмурат Жакыпжан уулу, Салам медиасы.